Качегарный, да? Bu kaçıgan. Onu meni devolum, aşı onu devol. Майрам Халматова жаңы алган үйүн эми кайра сата албай жаткан учуру. 8 жылдан бери жашап келген үйү жараксыз деле эмес. Буга чейин жашаган ээси да сатып кутулганын айтат. Үйдөн качкан ээлеринин сөзү менен айтканда айыптын баары үйгө жанаша курулган мончодо. Андан чыккан ыш бир гана Майрам Халматованын үйүн эмес, бүтүндөй көчөнү жашоочулардын тынчын алган. Буларды стандарт кылыш керек да. Шаардын ичинде канча эме бар? Например, баня. Бирөөсүнөн түтүн чыкпайт мындай. Мончо үйгө жабыштырылып курулган. Андан чыккан түтүн үйдүн дубалдарына чейин каптаган. Кечке үйдө бир балам менен отурабыз, анан кечке ак кийим жайсак да ошол капкара болуп түтүн чыгат, күнү түнү тынбайт, күнү түнү жагылат, иштейт. Бар жогубуз капкара болуп, эшиктин алдылары, дубалдарыбыздын бар жогу кийимдердин бар жогу капкара болуп атат да. Айла жок отурабыз, канча айтсак деле эч ким укпайт. Тиги дагы мындай широкий болуш керек да. Азыр моундай турбай коюп койгон, ичине толуп калып атат. Ал түгүнө кеткенде моунун ичинен чыгат. Прямо воротадан чыгып туруп, бул жерлер бүт түтүн болуп эле жатып калат. Туман болуп элечи. 2008 жылы курулуп пайдаланууга берилген бул мончо 2010 жылы токтоп калган. Имараты ашкана катары иштетилип келген болсо, ыш түтүндөн тажап үйүн сатып кеткен жарандардан сатып алган тараптар кайра жүдөй башташты. Себеби ашкана кайра эле мончого айланды. Эми үйү ышка толгон Майрам Халматова турак жайын кайра сата албай бара. Koyadım başka kıladım. Мен адамгерчилик менен айтып түшүндүрдүм. Айттым, эмне кылсаң кыл, бирок түтүн чыкпасын дедим. Мен мончо иштетпесин деген жерим жок. Тийиштүү чараларды көрүп ишкерди кыла берсин. Акыры биз сыртка чыгып отурушубуз керек да. Бала чакам бар. Айттым, укпай жатат. Кайрылбаган жерим калбады. Ben hoziyan Элге түйшүк жараткан мончонун ээсине кайрылганыбызда сыркоолоп калганын анын колунда иштеген кызматкерлери айтып чыгышты. Мончонун иштеп жатканына 1,5 жылдан ашты. Тийиштүү уруксат кагаздары баары бар. Атайын аба тазалоо үчүн фильтр да орноткон. Бир күндө бир эле жолу жагабыз. Биз түтүн ыш деле көрбөйбүз. Кыргызстанда 2018 жылдын январь айынан тарта жеке менчик чарба субъектилерин текшерүүгө мораторий жарыяланган. Өкмөт тарабынан жарыяланган мораторий ишкердикти колдоо максатында киргизилген. Бир дагы толук кандуу текшергенге бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу негизинде текшере албайбыз. Бирок ошол азыр сиз айтып аткандай баня, мончо болобу же бир кандайдыр бир ишкердик субъектилер жагымсыз экологияга терс таасирин тийгизген жагдайлар болсо, мамлекеттик экотех инспекцияга кайрылса, анда биз пландан тышкары текшерүүгө алып жообун бергенге даярбыз. Ал эми Ош шаарындагы Черемушки микрорайонунун тургундары тездик менен маселенин чечилишине үмүт артып жаткан учуру. Махпурат Алибаева, Бексултан Абиев, Ынтымак.